Саламатсыздарбы? Мен бул жак Стенамед клиникасынан келип, жакшы лечение алдым. Мен ошол өзүм эмне себептен келгеним, бул 2019-жылда эпилепсия сыяктуу болуп, ошондой сыяктуу болуп ооруу болду. Анан больницага барганда внутричерепное давление деп эле айтышты. Анан лечение алып, анда тигил бул деп эчтеке кылгыла деп айткан эмес. Анан бара жакшы болуп калат го деп аны өзүм алган эмес элем. Анан кийин болсо ал деген ошол оору кайра эле күчөп, мындай кулап калып, бир аз бирөө менен урушуп нервничать кетсем, кулап эле ушундай болуп аттым. Анан бул жакты мага эжем сунуштады, Стенамед клиникасын, дем салат, жакшы дем рукуячылар бар деп. Анан мен бул жакка келдим. Бул жакка келип, дем салганда ошо бир аз реакция болуп мындай жүрөт экен. Анан дем салгандан кийин бул жака мен 7 күн каттадым. 7 күн каттадым, дарыларын ичтим. Кистальхин, черный тимень, оливковое масло, пакет 1 деп айтышат. Анан ошону ичип жакшы болдум, Кудайга шүгүр азыр. Анан 7 күн каттап бул жактан дем салдырдым. Андан кийин жакшы болуп калдым.